Эми береке кайсы нерселерде береке болот деген маселе. Береке деген бул заттарда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заты берекелүү, денеси дагы берекелүү да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жандай даарат алган болсо, дааратынан түшкөн суу, тамчылаган суулар баары береке. Анын тамак жеген болсо, анын оозу тийген, кол тийген нерселер, буюмдар баары берекелүү. Демек, берекелер заттарда болушу мүмкүн. Жана убакыттарда болушу мүмкүн. Береке. Мисалы үчүн ороз айы берекелүү. Зулхижжа айынын 10 күндүгү берекелүү. Берекелүү дегендин майысы кандай бул? Башка убакыттарга караганда ушул убакытта кылынган ибадаттар, ушул убакытта кылынган амалдардын сооптору көп эселеп берилет. Ошон үчүн ал убакыт берекелүү. Адам аз эле аракет менен көптөгөн соопторго жетишкенге мүмкүнчүлүк болот. Демек, убакыттар да берекелүү болот. Ошондой эле жерлер, кээ бир жерлер берекелүү. Мисалы үчүн Меккеде Харам мечити, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечити берекелүү. Ал жерде эмне берекеси кандай? 2 рекет намаз окусаң эле ага 100 000 эсе көбөйтүп берет Меккеде. Пайгамбардын мечитинде 1000 эсе. Демек, берекенин майысы эмне? Бирдекенин көбөйүүсү, туруктуу болуусу дедик. Ал жерде аз гана ибадаттарды кылсаң дагы көп эсе көбөйтүп берилет. Ошондой эле Аллах Таала Куранды берекелүү кылган. Куран бул берекелүү. Ал шифа адамдар үчүн. Мисалы үчүн Куран окусаң бир таңбасында эле 10дон дагы 700 эсеге чейин көбөйтүп берет. Демек, береке деген заттарда болушу мүмкүн, убакытта болушу мүмкүн, жана ошондой эле орундарда болушу мүмкүн, бир жерлерде болушу мүмкүн. Эми ушул береке деген кайсы нерсе менен тастыкталат? Кайсы нерсе берекелүү, кайсыл убакыт берекелүү, кайсыл жер берекелүү дегенде ар бир адам өзү эле бирдекени берекелүү деп берекелүү кылып алса берекелүү болобу, же болбосо шарият жолу мененби? Бул береке болуусу 2 жол менен тастыкталат. Биринчиси шариятта келген болсо, ошонун берекелүү деп шариятта келген болсо. Мисалы үчүн Замзам суусуну берекелүү деген. Ал эмне? Кимде ким шифа ниетинде ичкен болсо шифа болот. Ал качан чыккан Замзам суу дагы деле түгөнбөйт. Аллах Таала Замзам сууну берекелүү кылган. Ошондой эле Куранда балды берекелүү шифа деди. Балды берекелүү кылды. Жана ошондой эле зайтун майыны эмне? Берекелүү деди. Ал эмне? Шифа деди. Ошондой эле хаббат сауда деген. Хаббат сауда эмне? Чорный тиминди дагы дары деди. Жана ошондой эле эмне? Хурма дарагына. Хурманы дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулман сыяктуу ал берекелүү дарак деген да. Шариятта келген, тастыкталган нерселер. Ошондой эле жана айтып өткөндөй, мечитти, Харам мечитини Меккедеги, Пайгамбардын мечитини жана Акса мечитини берекелүү. Ошолорго зыярат кылсаң болот. Не ошол жерде ибадат кылыш үчүн. Анткени ал жерде башка жерлерге караганда ибадаттардын сооптору көп, эселеп берилет. Ошол сыяктуу бул биринчи жолу шариятта тастыкталган болсо, кайсы бир нерсе берекелүү деп. Берекелүү болот. Жана ошондой эле берекенин себептеринен тастыкталган. Тамак жегенде тамакка үй бүлө чогулуп отуруп жебүсү. Баары биригип чогулуп отуруп, ар кимиси азыркы күндө ушундай, ар кимиси өзү келип туруп эле жеп туруп кетип калат да. Андай эмес, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чогулуп отурула деген. Тамакка эмне? Чогулуп отурсаңар ошол береке деген. Тамактын алдында бисмилля деп сөз айтуу бул берекенин себептеринен. Жана ошондой эле тамакта ортого коюлган тамактын ортосунан жебестен четинен баштап жеген берекелүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, береке бул тамактын ортосуна түшөт деген да. Ошон үчүн ортосунан баштабастан четинен алып жегиле деген. Демек, шариятта ушундай бир нече жолдор, бир нече нерселерди тастыктаган, ошол берекелүү экендигини тастыктаган. Биринчи жол ушу шарият менен тастыкталган нерселер. Ал эми экинчи жол болсо тажрыйба менен, туура тажрыйба менен. Бул себеп, бирдекени берекелүү болуусуна себеп кылабыз да. Ошол туура тажрыйба менен тастыкталган болсо, анда ал дагы берекелүү болот, шариятта келбесе дагы. Биз тажрыйбанын шарттарын айтып өткөнбүз, анын ачык айкын себеби көрүнүп туруш керек, түздөн түз байланыш болуш керек деп. Мисалы үчүн бир адам кандайдыр бир өсүмдүктү, чөптү, бир суунун түрүнү
ушул дары экен бир ооруга деген болсо, бул тажрыйба түрүндө тастыкталды. Мына ичип көрдүк, ичип ушул ооруга ичип жүрөбүз. Ушул дары экен, ушул берекелүү экен десе, эгер тажрыйба түрүндө туура тажрыйба менен тастыкталган болсо, анда ал берекелүү болот. Ошондой эле мисалы үчүн бир адам бир буюм алышы мүмкүн. Мисалы үчүн уна алды дейли, машина алган болсо, ал машинасы эмне көпкө чейин бузулган жок. Көпкө чейин кызмат кылды. Ошол жумуштарын бүтүрүп көпкө чейин кызмат кылып бузулбай туруктуу болду. Анан көп жыл айдап кээде ошонусун дагы алган баасыдан дагы кымбат сатышатчынбы? Эч бузулбайт, жакшы жолдо калтырбайт. Ошондой болсо, аны айтсаң болот. Аллах Таала мага ушуну берекелүү кылды деп. Түшүндүңүзбү? Бир үй алдың. Үй алган болсоң, Аллах Таала сага ошол үйүңдөн береке бериши мүмкүн да. Үй алдың, арзан эле үй алдың, карасаң бат эле баасы өсүп, анан жакшы кызмат кылды, жакшы жашадың, тынч жашадың, көптөгөн жакшылыктарды көрдүң. Ошол жерге келгенде көптөгөн жакшылыктар болду. Аллах Таала мага ушул үйгө береке берди десең, болот ал. Тажрыйба түрүндө көрүп атасың. Ошол сыяктуу эле кээ биркилер үйлөнөт мисалы үчүн. Үйлөнгөнчө чейин эч бир оңбой жүргөн адамдар бар. Үйлөнгөндөн кийин машалла Алла береке берип, оңуп кетет, баары жогу жакшы болуп кетет. Бул дагы эмне? Аялдын берекеси болот. Кээ бир аялдар тескеринче күйөөгө турмушка чыккандан кийин берекелүү болуп калат да. Ошондой эле дуалар да келет да. Эгерде үйлөнгөн болсоң, эмне Аллах Таала сага аялыңды сага берекелүү кылсын, сени эмне аялыңа берекелүү кылсын деп. Ошентип дуа кылабызчынбы? Ошол берекелүү деген мааниси ушундай, бирдекенин туруктуу болуусу жана көбөйүп өсүүсү. Бул шариатта тастыкталган туура береке деген ушундай.